Азыр Бишкекте, Ошто жана башка ушу чоң шаарларда кыргыз тилдүү бала бакчаларга суусап тургандар бар. Болгондо да ар кандай диний жана башка нерсесин аралаштырып ийбей, жөн эле улуттукта жакшынакай тарбия бере турган кыргыз тилдүү бала бакчаларды ачкан бизнесмен, жакшы программасы менен ачкан. Ишкер, ошого мүмкүнчүлүгү бар адам. Болгондо да түйүндөрүн ачып ийе турган болсо, бул кийин кыргыз тилдүү жеке менчик мектептерди ачканга дагы чоң мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы Сапат жана башкалардын баарын тең сүрүп чыкканга жол ачылат. Ошондо мына шаарда кыргыздар көбөйүп калды да. Алардын баары тең ошондой мектептерге бере баштайт. Кыргыз тилдүү мектептер көбөйөт. Анан мен анын ичине дагы мындай кылмакмын. 20% башка улуттагылар бекер кабыл алынат депчи.